Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймактык башкармалыгына жергиликтүү бийликтин жана Аристин колдоосу менен алынган фронталдык жүктөгүч атайын техникасы тапшырылды. Ага каланын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков, шаардык кеңештин депутаты Талантбаев, аймактагы тургундар жана мектеп окуучулары катышты. Буга чейин аталган аймактык башкармалыкка караштуу 80 чакырым алыстыктагы Кызыл Суу айылына баруу үчүн жашоочулар күз-кыш мезгилинде жаан-чачындан улам жолдо жүрүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралчу. Алынган техниканын жардамы менен эми бир катар муктаждыктарды чечүүгө шарт түзүлдү. Ага жалпы 2 миллион 441 миң сом акча каражаты сарпталып, 1 миллион 600 миң сому жергиликтүү бийликтен бөлүнсө, калган 800 миң сомду Арис каржылаган. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарынын Тайгараев аймактык башкармалыгында 10 миңге жакын калк жашайт. 2 жылдан бери Арис программасы менен жумуш алып барып, ошонун алкагында мына бүгүн сөз болуп отурган биздин фронтальный погрузчик тракторун алып отурабыз. Мындан 80 километр алыстыкта турган биздин аймакка караган Тоо Кызыл Суу деген айылыбыз бар. Суу жаан-чачында, каарда жолубуз өтө мындай жолубуз болбой калат да. Ошондо бул тракторубуз ошол жерге элдин муктаждыгына ошол жолду ачып берип, тазалоо жумуштарына чоң жардам берет деп ойлойбуз. Мана ошо Тайгараев айыл өкмөтүндө мына акыркы жылдар, мына 19-18 жылдардан бери мына жакшы өзгөрүү, жакшы иштер болуп атат да. Ар жактан техникаларды алып келип, башкаларды неме кылгандан көрө мына өзүбүздө техника болуп калды.